Ана жагымдуу, өзү болсо абдан даамдуу. Буğday биздин үстөлдүн үстүнө нан болуп келгенче алыс жолду басып өтөт. Алар кайда өсөт жана аларды ким өстүрөт? Мен жаңы чайып коюп келейин. Сен болсо күзгүнүн эсин чакырып, бул жөнүндө сурап жана биргеликте чайга чакырып койбойсуңбу? Салам достор. Биз бардыгыбыз сүт ичип, нан жегенди жакшы көрөбүз. Биз сүттү уйдан саап алынат экендигин билебиз. А уйлар каякта жашашат? Көбүнчө аларды фермаларда жана айылдарда багышат. Айылдарда шаарларга салыштырмалуу аз адамдар жашап, чоң имараттар кездешпейт. Айыл аймактарында адамдар көбүнчө дыйканчылык менен алектенишет. Дыйкандар ар кандай жашылча жана мөмө жемиштердин түрлөрүн өстүрүшүп, мал багышат. Биз алар баккан кандай жаныбарлардын түрүн билебиз. Уй, кой, жылкы жана тооктор. Биз алардан жумуртка, сүт, эт жана жүн алабыз. Айыл чарбада агроном деген кесип бар. Агрономдор айыл чарбага тиешелүү өсүмдүктөрдүн өсүүсүнө ыңгайлуу шарттарды жаратышат. Жыл сайын жакшы түшүм алуу оңой иш эмес. Ал үчүн агрономдор кыш мезгилинде эле өсүмдүктөрдүн уруктарын даярдап башташат. Айдалуучу жердин топурагынын курамын байкап текшерип турушат. Айыл чарбада атайын техниканын жардамы керек болуп турат. Ташуучу машиналар, комбайндар, тракторлор, пресстер, ар кандай жыйноочу жана пахта терүүчү машиналар колдонулат. Айыл чарбада дан өндүрүүнүн жардамы менен бардыгыбызга нан азыгы жеткиликтүү. Биз нандын ундан жасалат экендигин билебиз. А он эмнеден жасалат? Буğdayды майдалаганда он пайда болот. Буğday болсо талааларда өстүрүлөт. Жазында буğday өстүрөр алдында жерди алдын ала трактор менен иштетишип, топуракты даярдап алышат. Анан буğdayдын уруктарын отургузушат. Буğday өсүп бышкыча аны сугарып карап туруу керек. Күзүндө жай мезгили бою жааган жаандардын жана күндүн жардамы менен дан эгиндери бышат. Түшүмдү комбайндын жардамы менен чогултушат. Жыйналып алынган буğdaylar ташуучу машиналардын жардамы менен тегирмендерге алып барышат. Ал жерден буğday майдаланып, унга айланат. Тегирменден машиналар дүкөндөргө жана набайканаларга жеткирилип, нан бышырылат. А биздин апалар болсо, унду магазиндерден сатып алышып, суунун жана ачыткынын жардамы менен бизге биз жакшы көргөн нанды жасап беришет. Дүйнөнүн ар кайсы бурчтарында адамдар күн сайын жеген тамактардын бири бул нан. Ошондой эле нан бардык элдерде эң көп керектелген азык. Биздин кылымга чейин 2500 жыл мурда гректер нандын 80ден ашык түрүн бышыруунун билишкен. Тажрыйбалар көрсөткөндөй, музаткычта нан бөлмө температурасына караганда 6 эсе тез катыйт. Эң чоң нан Йоханнесбургда 1988 жылы 18 мартта салмагы 1 тоннадан ашык салмакта болуп, Саска компаниясы тарабынан жасалган. Бүгүнкү биздин китеп Простоквашинадагы үчөө. Эдуард Успенский, жазуучу, сценарист жана теле алып баруучу 1937 жылы 22 декабрда төрөлгөн. Анын чыгармачылык жолу 1974 жылы жазылган Федор Байке «Ит жана мышык» китебинен башталган. Ал китеп менен Простоквашинадагы үчөө мультфильми тартылган. Бул жазуучу ошол убакка белгилүү балдарга арналган АБВГ-дейка, биздин порттук кемелер кыдырып кетишти, балдардын түнү бейпил болсун аттуу передачаларды да жараткан. Бул жазуучунун чыгармаларын балдар менен биргеликте окууга сунуштайбыз.
Görüşкөнчө достор. Актоо, анча эмне жөнүндө ойлонуп жатасың? Булар мени ойноп жатып, эмнеге бири мындан жумшак, а бири катуу, а бири мен тынбай ойной берсең эчесе болбойт, а бири батылсынып калат. Булардын бардыгы ар кандай материалдардан жана ар кандай ыкма менен жасалат. Эми түшүнүктүү. Дагы кененирээк оокаттар эмнеден жасаларын көзгөн ээсинен сурап көрбөлүбү? Туура айтасың. Салам достор. Күн сайын биз ар кандай үй буюмдарын тынбай колдонуп турабыз. Алар ар кандай материалдардан жасалат. Мисалы, күндө тамак ичип отурган столдор жыгачтан жасалат. Адамдар жыгачты миңдеген жылдар мурун эле колдонуп башташкан. Ошол убактан бери жыгачтан жасалган буюмдар тынбай колдонулуп келет. Ошондой эле жыгач адам колдоно баштаган биринчи күйүүчү жана жылуулук берүүчү материал болгон. Жыгачтан кагаз, үй эмгектери, шкафтар жана полкалар жасалат. А полкаларда турган идиш-аяктар, мискейлер, сковородкалар, кашык жана вилкалар темирдин ар кандай түрлөрүнөн жасалат. Алардын арасынан эң кеңири колдонулган металл алюминий. Алюминийден идиш-аяктар, фольга, курулуш материалдары жана транспорт каражаттары жасалат. Алюминий металлын 1825 жылы Даниялык илимпоз Хан Христиан Эрстед ачкан. Бирок ага чейин эле Байыркы Римде жана Кытайда алюминий колдонулган. Адамдар алюминийди 20-кылымдан баштап кеңири колдоно башташкан. Ал эми дүйнөдөгү эң кеңири колдонулган материал пластик. Пластмасса нефттен алынат. Пластиктен оюнчуктар, үй оокаттары, идиш-аяктар, пакеттер, автоунаалардын, поездердин, самолеттордун, техниканын бөлүктөрүн жасоодо кеңири колдонулат. Биз айнектен жасалган оокаттарды да көп колдонобуз. Айнектен автоунаалардын жана үй терезелери, идиш-аяктардын түрлөрү, аквариумдар, очкилер, телевизорлордун жана телефондордун экрандары жасалат. Айнек комду катуу ысытып, эриткенде пайда болот. Айнекти жаратылыш өзү ойлоп тапкан. Миллиондогон жылдар мурда лавалар катып, айнекке окшогон обсидиандарга айланган. Таш тоорунда жашаган адамдар табылган обсидиандардан кесүүчү оокаттарды жасашкан. Ал эми айнекти колго жасаганды Байыркы Египетте үйрөнүшкөн. Адамдар айнекти 19-кылымда өнөр жай өндүрүшүндө кеңири колдоно башташкан. Жер бетинде эң кеңири тараган металл бул алюминий. 1885 жылы алюминийден биринчи куйма алынган. Аравия мамлекетинде курулуштун ар кандай тармактары үчүн кумду экспорт кылышат. Асыл таштардын салмагы карат менен өлчөнөт. Эң катал минерал алмаз, эң тыгыз минерал осмий. Бүгүнкү биздин китеп Шамалдагы талдар жомогу. Шотланд жазуучусу Кеннет Грэмдин чыгармасы. Китеп 1908 жылы басылып чыгарылган жана авторду атактуу кылган. Китепте Ред ага, мистер Крот жана мистер Тоддун окуялары жөнүндө баяндалат. Бул жомок туруктуулукка, жакын адамдарды жана өз жерин баалоого умтулууга үйрөтөт. Сөзсүз түрдө балдар менен биргеликте окууга сунуштайбыз.
Görüşкөнчө достор. Акто, даярсыңбы? Сенин уктармалың келди. Убакыт болуп калдыбы? Мен ойноп бүтө элекмин. Биринчи уктап ал, ойгонгондон кийин улантасың. Негизи убакыт деген эмне? Жана эмнеге убагында укташ керек? Кел бул жөнүндө күзгүнүн эси айтып берсин. Бирок бүтөрү менен уктайсың. Салам достор. Биз күндө күн менен түн алмашып турат экендигин билебиз. Ар бир күндө 24 саат бар. Байыркы илимпоздор күндө күн кирип, кайра күн чыгат экендигин байкашкан. Бир күндө 24 саат болсо, 1 саатта 60 минут, ар бир минутада 60 секунд бар. Убакыт дайыма алдыга жылып турат. Биз убакытты секундалар, минуталар, сааттар, күндөр, жумалар, айлар, жылдар, кылымдар менен эсептейбиз. Убакыт деген сөздү укканда биз кече, өткөн күндү, эртең же бүрсүгүнү деген келечекте болчу же бүгүн, азыркы убакытты түшүндүргөн сөздөрдү колдонобуз. Убакытты эсептөө үчүн биз сааттарды колдонобуз. Ар бир үйдө ар кандай сааттардын түрлөрүн көрүүгө болот. Биз үй сааттын, кол сааттын, телефонубуздагы сааттарыбызды убакытты өлчөгөнгө тынбай колдонуп турабыз. Байыркы сааттар таптакыр башкача болушкан. Мурда убакытты кум сааттары жана суу сааттары менен эсептешкен. Суу сааттары атайын өлчөлгөн идиштерге суу куюлуп, биринчи идиштен экинчи идишке суу тамчылап турган. Убакыт суудай болуп агып кетти деген сөз ошол убактан калды деп айтышат. Бирок суу сааттары өтө так убакытты көрсөтө алышкан эмес. Адамдар алардын ордуна кум сааттарын колдоно башташкан. Эки сосудтун бирөөсүнө майда кум куюлуп, биринчи сосудтан экинчи сосудка кум куюлуп агып турган. Экинчи сосуд толгондон кийин аны которуп коюп турушкан. Кум сааттарынан кийин циферблат сааттары пайда боло баштаган. Дүйнөдөгү эң биринчи саат деп күн саатын аташат. Атайын жыгач таякча орнотулган, күн тийгенде түшкөн көлөкөнүн өлчөмү менен убакытты эсептешчү. Биз асманда карап турганда күн асманда жылып жаткандай сезилет. А негизинде күн ордунан жылбайт. Биздин планета күндү тегеренип айланып турат. Айлануу учурунда алмак салмактан жактарын алмаштырып тосуп турат. Ошол үчүн күн кирип, анан чыгып турат. Египеттиктер 1500 жыл мурда эле алгачкы сааттарды колдоно башташкан. Күн сааттарынан кийин кум сааттары пайда болгон. Биринчи күкүк менен саат 1629 жылы катталган. Салттуу япон сааттары фонариктерге окшош болуп жасалган. Алыскы чыгышта суунун жардамы менен иштеген сааттар кеңири колдонулган. Бүгүнкү биздин китеп 80 күндүн ичинде дүйнө жүзүн айлануу. Жюль Габриэль Верн, француз жазуучусу, кызыктуу окуялар адабиятынын классиги жана аны фантастика жанрынын аталарынын бири деп аташат. Ал 1828 жылы 8 февралда төрөлгөн. Ал көптөгөн кызыктуу чыгармаларды илимий фантастика түрүндө жазган. Жазуучу саякаттаганды жакшы көрчү. Ошондуктан анын чыгармаларындагы каармандар көптөгөн өлкөлөрдө саякаттап жүрүшөт. Анын белгилүү чыгармалары Жер ортосундагы саякат, Капитан Гранттын балдары, 20 000 лие деңиз алдында жана ошондой эле бүгүнкү биздин китеп 80 күндүн ичинде дүйнө жүзүн айлануу. Романдын башкы каарманы Филиас Фок Жер шаарын 80 күндүн ичинде батыштан чыгышка чейин айланып чыгарына достору менен пари кылат. Ошентип, ишенимдүү досу паспорту менен бирге дүйнө жүзүн боюнча саякатты баштайт.
Бул романдын негизинде кинолор жана мультсериал тартылган. Китептин окугандан кийин ал мультсериалды балдар менен биргеликте көрүүгө сунуштайбыз. Görüşkünce dostlar. Достор, биздин каналга кошулуп койгула жана лайк басканды унутпагыла.